Матен Сыдыкович бул өзгөчө башка жетекчилерге окшош болгон бир оригиналдуу киши болчу да. Мен мындай жекече оюм, азыр биз экономиканы, бардык нерсени алдыга жылдырыш үчүн темирдей тартип керек. Биздин мамлекетибиздин байлыгы чоң, резерв, адамый ресурсу чоң, табигый ресурстары чоң, капиталыбыз, кен байлыктар көп. Ошо жакшы тартипке келтирип туруп, катуу экономиканы көтөрсөк, менин оюмча жакшы болот. Матен Сыдыковичти жалпы эле нарын эл эмес, бүт Кыргызстан билет. Мына ушул кишинин тарбиясын алганбыз. Ушундай кишилер бизде көбөйсө жакшы болот. Ушундай кадыры бийик адам өзүнүн кызмат жолун баштаган, далай эмгегин жумшаган, ошол эле учурда жаш кадрларды татыктуу тарбиялап өстүргөн аймакта иштеп жаткандыгым үчүн мен өзүмө кошумча жоопкерчиликти сезип турам дейт Ак Сый райондук мамлекеттик администрациясынын азыркы башчысы Замир Бейшенович чакан жыйындын соңунда. Өзүңүздөр бүгүн күбө болдуңуздар. 10 июнга койдук датаны. Муну областтык деңгээлде дагы, республикалык деңгээлде сунушубузду бергенбиз. Кудай буйруса, 10 июнда ушул Матен Сыдыков абабыздын баскан изин керектүү деңгээлде чыгарып туруп, той өткөрүүнүн астында туруп атабыз. Эми биз үчүн бул чоң сыймыктардын бири болуш керек. Туугандар менен керектүү Жогорку Кеңештин төрагасы Нурлан Тургунбаевичке кайрылуу устарды ошолордун баарын айтып өттүк. Министрлерге дагы өзүнүн кайрылууларыбыз бар. Ушул эстелик маселесин чечүү болуп турат. Мектептин астына и борбордук бөлүктө эстеликтерди жаңыртуу. Кербен шаарында. Экинчи маселе конференцияларды өткөзүү. Ар бир мектепте, ар бир бала бакчада Матен Сыдыков деген ким, кандай болгон, эмне болгон, ошол боюнча мектептин арасында дагы чоң бир иш-чараларды өткөзөбүз да. Себеби кийинки мундун жүрөгүндө Матен Сыдыков деген сөз, ушундай киши бар экен деген сөз калып калыш керек.